өзүңөрдүн гуглыңар почтаңар менен киресиңер. Мына вискти ачканда обязательно Google почта менен киргиле дейт. Google почта менен киресиңер. Момундай болуп ачылат. Создайте контент деп момундай страница ачылат да. Окшошуп атабы? Баарыңар успевать этип атасыңарбы? Бул Виск деп коет, Google Виск. Буну мына могу жерде Виск деп турат, көрдүңөрбү? Эфир, ооба сакталат, эфир кечинде деп повтор болот. Байкасаңар, бул Вискте именно мультфильм аябай жакшы жазылат да бияктанчы. Бияктан, в принципе, рекламный роликтерди, эмелерди жазса болот, бирок ошо негедир 3D мультиктерди бул жакшы кылат Виск. Так. Киргенде эле өзү айтып атат, кандай нерселерди жазса болот, момундай нерселерди жазса болот. Олардын баарын жазса болот да. И бул жерде открыть инструментти базасыңар. Так, продолжить база беребиз бияктан. Продолжить. И продолжить. И начать базабыз. Так, эми могул жерде стрелканы басып туруп, могул жерде мени ачып аласыңар. Тема, сцена, стиль дегенди ачып алабыз. Бул жерде бизге подсказка берет даже. Загрузите или перетащите сюда объект, из которого хотите создать что-то новое. Все хорошо. Эми кайра ChatGPT'ге барабыз. Баягы персонажыбызга барабыз. Балага, Бул жерге муну копируйт этебиз. Вискке барабыз и бул жерге ставить кылабыз. Все, шикарно. Мына бизге персонаж создавать этип берип койду. Эми бунун күчүгү бар бизде, күчүгүн создавать этиш керекпиз. Күчүк керек бизге. Күчүгү бар. Сделай промпт только для собачки деп уточнить этип коем. Себеби буга чейин бул бала кичинекей бала менен күчүк деп экөөнүкүн описывать этип атты да, бирок мен только собачканыкын кыл дедим да, и собачканыкын кылып берип койду. Так, муну копируйт этебиз. Силердей ушинтип уточнить эткиле. Мындай сразу эле ойдогудай кыла бербейт бул делечи. Уточнить этиш керек, уточнить этип сүйлөшүш керек да буну менен. И бияка коебуз. Койдук. И генерациялабыз. Сону так. Эми биз буларды фиксировать этип алыш керекпиз. Бул персонажды кайсынысы жакса, ошону фиксировать этип алыш керекпиз. Так, могул жерде тема деген бар. Темага скидывать этебиз. Так, кайсы баланы? Давайте могу баланы. Могу буяка мен скидывать этем. Кетти. И темага дагы могу жерде плюсик деп жазам, потому что бизде эки персонаж да, биз эки персонаж фиксировать этиш керекпиз да. Могу плюсик деп жазам. И бол собачканы фиксировать этем да.
Все, мына эки персонаж бизде фиксация болду. Мондай галочка пайда болуп калат, фиксация болсо. Кээде фиксация болбой калат, кээде ошибка деп чыгып калат. Аны кайра ыргытыш керек болот да. Мына эки персонаж фиксация болду, Эми бизде ылдый түшсөк, мына жерде стиль деген бар. Стилге биз стилди фиксировать этиш керекпиз. Ушул эле баланын эле могул сүрөтүн ошо стилге ыргытып койсок болот. Мынакей кандай стиль. Кандай стилде кылыш керек мультикте да? Ушул баланын сүрөтүн эле ыргытып койсок, ушундай стилде да бизде. И сцена. Сценага тоже могул жерде сценасын загрузка кылып коюп, сценаны мынтип, сцена деген бул окуя кайсы жерде болот деген сөз да. Окуя кайсы жерде болот. Ошону фиксировать этсек болот. Мындай кылып жазып койсок, окуя үйдө, двордо болот, Можем так написать. Двор частного дома. Двор частного дома деп enter кылабыз. Возможно, уточнять этиш керек. Мен аябай обширный айтып салдым да, двор частного дома. Конкретно кандай частный дом, эмне частный дом, двордун кайердан бар. Ну, сейчас посмотрим, эмнени чыгарып берет. Мына көрдүңөр, момундай кылып чыгарып салды бизгечи. Бул двор частного дома десе, мындай кылып чыгарып. Ошон үчүн бизге ChatGPT'ге барабыз да, уточнять этебиз, ChatGPT менен сүйлөшөбүз, себеби тигил. Так, промпт. A private yard house Kyrgyz style located in traditional Kyrgyz village. Мен кыргыз деп жаздым, чтоб көрөлүчү бизге эмнени чыгарып берет, кыргыз деп жазсак. Так, composition. Бизге барабыз. Зона отдыханын эмеси кылып койду го, двор кылып койду го. Зона отдыханын двору да. Ушинтип чыгара берет. Бирок көрдүңөрбү? Мына мен ар кайсы сценаны описывать этип атам, бирок персонаж бир эле болот, Бир эле персонаж, то есть баягы күчүк менен баягы эме өтө сонун, то есть бул жерден сохранение персонажа идет. И давайте ушуну эле калтыралым, моуну алам дагы, могул жака ыргытып коем. Стилге эмес, сценага ыргытам. Сцена ушундай болот да. То есть ушул жерде болот. Уш жерден жазам. Мальчик и собачка сидят возле юрты и что-то обсуждают. Мальчик и собачка сидят возле юрты и что-то обсуждают. Более профессиональный уровень өткөндө орусча жана англисче иштей баштайсыңар. Совсем профессиональный уровеньде уже англисче иштеш керек болот. Бирок анын баары тең эмне менен чечилет? ChatGPT менен чечилет. ChatGPT'ге кирип туруп кыргызча жазып туруп эле, полный баарын кыргызча жазып туруп эле айтып койсуң. Англисчеге которуп сал деп койсоң, ChatGPT англисче которуп берип коет. Азыркы уровеньде силерде начинающий базовый уровеньде, в принципе, кыргызча, орусча жаза берсеңер болот. Средний уровеньде уже орусча жаза баштайсыңар, а уже профессиональный уровеньде англисче жаза баштайсыңар. Мынакей. Вообще классно, көрдүңөрбү? Ушул локациядан чыккан жок. Эки персонаж сакталды. Бүт кийими, ГВТси, собачкасы,